Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясий кырдаал, пандемия учурундагы абал боюнча ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров менен маектешели дедик. Саламатсызбы, Адахан мырза? Алейкум ассалам. Ушу пандемия учурунда дагы саясат бары бир турмушубузда турат. Бул алдыдагы шайлоо. Кээ бир саясий күчтөр, саясий лидерлер айрымдар шайлоо мөөнөтүн жылдырайлы деген дагы сунуштарды айтып жатат. Муну эки жагынан мындайсак болот. Чындыгында ушундай акыбалда шайлоо үгүт өнөктүгүн жүргүзүү дагы өзүнчө бир мындай бир амаралдык, бир орунсуз нерседей көрүнөт. Экинчи жагынан бирок эгерде биз шайлоону өткөрбөсөк, анда өлкөнүн тагдырын ушул эле чимкирик деп аталган парламентке, ал түзгөн өкмөткө калтырабызбы? Чындыгында жаңы парламенттик шайлоо убагында болуп, өкмөт түзүлүп, бир жоопкерчиликти ала турган мезгил турат да азыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ар кандай күчтөр бар. Ар кандай себептерден улам айтат. Шайлоону жылдыралы деп, токтотолу деп, бирок ата мыйзам бар, баш мыйзам бар. Баш мыйзам боюнча шайлоо өз мөөнөтүндө өтүүгө милдеттүү, өткөрүүгө милдеттүү. Ал эч кимдин көңүлүнөн, каалоосунан баш ийбейт. Ошондой деп жазылган, ошондой болушу керек. Экинчи маселе, бул абдан туура белгиледиңиз. Эгерде биз жылдыра турган болсок, мындай бир сөз бар да. Орусчасы чем бесконечный страх, лучше страшный конец деген. Азыркы парламент менен, азыркы өкмөт менен күндөн күнгө, сааттан саатка Кыргызстан артына кетип, сазга батып кете берет. Кандайдыр бир чечкиндүү аракеттерди жасап, бул азыркы жагдайдан кутулушубуз керек. Андан кутулуунун бирден бир мыйзамдуу жагы бул шайлоо. Шайлоо менен бүгүнкү бийликти токтотуу керек дагы. Жаңы эл үмүтүн актаган, эл ишенимине ээ болгон партиялар келип, жогорку кеңешке бир элдин үмүтүн жандандыра турган өкмөт куралышы керек. Ошондуктан шайлоону жылдырабыз деп отургандыгы менимче биринчи баш мыйзамды караш керек. Бул жерде эл, баягы бизде бийликтин ээси эл деп айтылгандай, ушу кыйчалыш учурда дагы эл өзү тандоосун жасап, кимге тагдырын тапшырат, чечиш керек деген дагы маселе бар да. Сөзсүз түрдө бийликтин бирден бир булагы жана анын туткасы эл деп турат. Эл өзү чечиш керек, эл байкаш керек, караш керек. Бизден башка мамлекеттерде деле мындай нерселер өтүп атат. Кээ бир мамлекеттер аябай ошол күчөп турган мезгилде жеңиш парадтарын өткөрдү. Россия өлкөсү референдум өткөрдү. Польшада президенттик шайлоо өттү. Кээ бир өлкөлөрдө парламенттик шайлоо өттү. Мына Югославиянын бөлүнүп кеткен өлкөлөрүн карап көрүңүздөр. Мына ошол жерлерде дагы ошо парламенттик шайлоолор өтүп атат. Ошондуктан эми Кыргызстан алардын арасында дагы эле жанагындай кылып ак карга болуп бөлүнүштүн кажети жок. Анан дагы бир азыр мына социалдык тармактарда, башка жакта, эл ичинде дагы ошо нааразылык абдан күчтүү бийликке, ал жерлерде абдан көп мындай бир мамлекет башчысынын дарегине айтылган абдан сындар көп болуп атат. Кээ бир учурларда кызматтан кетирүү, импичмент жарыялоо жөнүндө дагы сөздөр жүрүп жатат. Булардын бардыгы ушул кыйынчылыкка кабылган элдин ички нааразылыгынын сыртка чыгышы деп билсек дагы болот да. Бирок биз баягы бийликтерди мөөнөтүнөн мурда кетирүү, күч менен кетирүү жагынан эки жолу мындай нерсе жасалды. Бирок экөө тең эч кандай бир пайда алып келген жери жок да. Кыйроо, артка кетүү, мыйзамсыздык гана болуп жатат да. Ошондуктан бул нерседе сиздин көз карашыңыз кандай? Мен нече жылдардан бери айтып келем, Бүтүн Кыргызстан партиясы болобу, Жеке Мадумаров болобу, күч колдонуу менен бирдемени өзгөртүүгө түйүнөн каршы. Мен өткөндө кайрылуумда да айттым. Жээнбековди кетирүү керек деген туура айтасыз. Аябай күчөдү. Социалдык тармактарда бул кезге чейин президенттин атына эмес, кайсы бир министрдин атына дагы мынчалык акарат сөздөр айтылган эмес. Демек, элдин ишеними, элдин чыдамынын чегине жеткени. Мына
өзүңүз айтып аткан пандемия маселеси Кыргызстандагы бийликтин алсыз экендигин, сабатсыз экендигин, түркөй экендигин, элине түк бир күйбөгөндүгүн жалаңачтап көрсөтүп берди. Башта биз айтсак эле чыга калчу эле да, оң жактан сол жактан чыга калчу эле. Өзү эмне кылып койду деген сөздөр көп болчу да. Өзү бирдеме кылыш үчүн өзү бир жерде болуу керек. Уят маселеде, ай ябагандай уят маселе, бул чабаал маселе. Ошон үчүн мага кайрылгандарга айтып атам. Туура революция болуу керек. Бирок революция шайлоо күнү болуш керек. Көчөдө чыгып, оодарып салып, түртүп салып, кетирип салып, андан эч нерсе чыкпайт экен. Себеп анда мыктынын мыктысы келбейт экен, шылуундун шылууну келип калат экен. Мына ушундай болуп калат экен. Даярдыктан өтпөгөндөр келип калат экен. Караңызчы, ушул бийлик мартта, көпчүлүк өлкөлөрдө мартта башталганда, биздин Кыргызстанда бул оорунун жыты да жок эле. Мына ошол мезгилде эл дарбаса бирөө кошо дарбыйт болуп, шашпа деп эскерттим эле. Ошол мезгилдеги эскертүүмдү бүгүн келип көрсөтүшүп атат. Мындай элестетсеңиз, августта кар жок деп айтсам, ноябрда кар жаап койсо, ноябрда карды тартып алып туруп, мына Мадумаров кар жок деп атат деп ноябрда көрсөтүп атат. Мен августта айткан маселе. Бул мартта айтылган маселе. Ошондон бери 4 ай өттү. 4 айдын ичинде 4 тыйындык мындай бир даярдык көргөн жок. Башка мамлекеттер аскердик машыгуу өткөргөн сыяктуу госпиталдарды, ооруканаларды куруп, миңдеген орундарды даярдап коюшту. Кээлери пайдаланган деле жок. Россия Федерациясын карап көрүңүз. Булар ушунчалык караңгы сабатсыздар. Кече айтып атат. Биз Бишкектин тегерегинен жай издегиле деп буйрук бердик. Эми ойгондуңбу? Эми түшүнүп атасыңбы? 4 ай эмне кылып жаттың? Караңыз, 4 ай эмес, биздин кошуна мамлекеттин президенти Шавкат Мирзиёев Манас деген кыргыз айылын түрттүрүп салып түбү менен 40 күндө заманбап шаар мектептери менен, ооруканалары менен куруп койду. 40 күндө, эсиңиздеби? Бул сабатсыздардын колунан 4 айда даяр турган имарат оорукананы даярдаганга акылдары жетпей койду. Булардын түк эч нерсеге акылы жетпейт, колдорунан келбейт. Эми карабайсызбы мына саясаттын сассык оюндарын? Мен ушул жетекчилердин колунан эч нерсе келбейт. Булар ооруга дарт аныктай албайт деп айткан сөздү мына дарыгерлер Мадумаров силерге айтып атат деп менин сөзүмдү кыркып, уламдан улам жармаштырып, Мадумаров кыргыз дарыгерлерине ушундай дарегине сөз айтты деген. Бул арам. Бул арам, миң жолу кайталайм, арам. Мына кече булар дартка аныктама кое албагандын бүтүн дүйнөгө маскара кылып көрсөттү го. Жөнөкөй айылдагы оорукана эмес, Жээнбековдин жанында жүргөндөрүн Москвага барганда вирус чыгып калып, дүйнөгө шылдың болуп, тойго киргизбей койгон кишидей болуп, шылкыйып кайра келишти. Бул маскара го. Мына кыргыз жетекчилигинин мээсинин жеткен жери ушул. Жок дегенде мындай бир жакшы ата, жакшы эне деген тойго баратканда балдарын бети башын жууп, чачын тарап, жаңгырак көйнөктөрүн кийгизип, анан барат да, туурабы? Даярдык жөнүндө келгенде ушул пандемияга каршы 3 ай ушул жаткан мезгилде 321 миллион доллар келип түштү деп жатат. Ушул мезгилдин ичинде жок дегенде 1000 орун даярда, баягы медициналык шаймандарды даярда. Анан жок дегенде бир мен сизге кечиресиз, бул дарылоо протоколун Германиядан сурап алса болбойбу, Россиядан сурап алса болбойбу? Кантип дарыладыңар? Өзүбүздө дагы бир серин чыгып атканда ошонун дарылоону билбесе. Жок дегенде ушул биздин ушу өлүмдүн ичинде күрөшүп жаткан биздин дарыгерлер аябай нааразы болгону дарылоо протоколунун дагы жоктугу. Кептин баары Айдан мырза ушундай болуп атат. Биздин дарыгерлерден айлансаң болот. Ушундай оор, кыйын, себеп ар бир 5-чи жуктуруп алган киши дарыгердин өзү болуп атат. Эмне үчүн? Себеп алардын жеке коопсуздук кийимдери жок. Жок дегенде бет каптары жок. Мына ушундай жагдайда чайканаларга алып барып, мектептердин жанагы спорт залдарына киргизип бүт тыгып салды. Бизде ооруканалар жетиштүү го. Мунун баары ушуну уюштура албаган түркөйлөрдүн кесепети, сабатсыздардын кесепети. Уюштура албайт мындайды. Мээси акылы жетпейт ага. Анан ушундай болуп аткан мезгилде сүйүктүү өкмөт башчысы Абылгазиев
өргүүгө кетти, өргүүдөн кийин эс алуу бүттү, кетти. Ал азыр Кыргызстанда кайда экенин бир Кудай билет, өзү билет. Жээнбек үчөө билет. Ушул мезгилге чейин республикалык штабты башкарып келген Боронов мырзаны өкмөт башына койду. Эч нерсе келбейт Айдан мырза булардын колунан. Себеп жөнөкөй эле сабатсыздыктын кесепетинен мүмкүн буларда каалоо бардыр бир нерсени жасаганга, бирок ага акыл жетпейт, тажрыйба жетпейт. Мына караңыз, Өзбекстан ушул мезгилдин ичинде 10 миллион доллардын акча кетирип, баягы жасалма өпкөн жандандыруучу аппарат чыгарып башташты. Караңызчы, не деген керемет маселе бул. 10 миллион доллар кетиптир. Биринчи баскычында 3 миллион, кечекисинде 6 миллион, натыйжада 9 миллион менен Кыргызстанга, Тажикстанга, Афганистан, Пакистанга сата турган жандандыруучу, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарып атат. ИВЛ деп коет. Ушуну чыгарып ал. 10